же bir adamlar Facebook'a girip algan bolot, internetke girip algan bolot. Эми ошол жерде отурсаң, катын нептеп багалбаган адамдар журт башындагы bir мамлекеттин падышасына каалаган сөздөрүн айтып сүйлөп атышат. Бул туура эмес. Биз ошондон тосушубуз керек. Эгерде биз өзүбүздүн падышабызды өзүбүз сыйлабасак, өзүбүз урматтабасак, Россиянын граждандары сыйлап бербейт. Же Кытайдыкы келип урматтап сыйлап бербейт. Өзүңөр сыйлабасаңар, аны ким сыйлайт дейт. Ошон үчүн башыбызда чоң болуп тургандарга Кудайдын каалоосу менен болгон. Кудайдын каалоосу жок, тооктун бир жүйүнү жерге түшпөйт. Бир жалбырак дарак бутагынан түшпөйт. Биз чыгып алып, оозубузду толтуруп, bir мамлекеттин башындагы bir падыша болгон инсанды жамандап сүйлөп атабыз. Бул харам иш. Бул адамгерчиликке туура келбеген иш. Ошондон тыйышыбыз керек. Эгер ошондой биздин интернетке келип кала турган болсо, аны өчүрүшүбүз керек. Падышаларды, башчыларыбызды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Сен жакшы көрбөсөң жакшы көрбө. Сен жакшы көрүүгө милдеттүү эмессиң. Бирок урматтаганга милдеттүүсүн. Бирок сыйлаганга милдеттүүсүн. Кээде муфтидин сүрөтү чыгып калса, сакалы мындай экен, селдеси мындай экен деп муфтиге дагы сүйлөгөндөрүн көрүп жүрөбүз. Жок, анткенги укугуң жок. Адамдын кебетесиндеги Кудай жараткан бир нерсе сага жакпай турган болсо, ошону шылдыңдаганга сага эч ким укук берген эмес. Кыямат ушулордун бардыгы сенин жакаңа мойнуңа асылат.